Нуркожоевич, урматтуу премьер-министрибиз Улукбек Барепов, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары жана төрагасы, сиздерге ушу Лейлек элинин атынан, Катраң айыл өкмөтүнүн элинин атынан сөз тармагы аркылуу кайрылганга туура келди. Урматтуу президент, урматтуу төрага, урматтуу премьер-министр, урматтуу депутаттар, мына акыркы биздин Козбаглан дарыясын коргоо максатында элибиз тынчтык максатта чогулуп, ушул президентибизге кайрылып отурабыз. Урматтуу өлкө башчылар, биздин дарыя булгануу, уулануу коркунучунда турат. Дарыянын башында 62.000 гектар жерди эл алган алдын компаниясы элдин уруксатысыз бийлик менен бирге биздин тоолорубузга кирген атат. Бийлик тарабынан, укук коргоолор тарабынан мыйзамсыз иш аракеттер башталып кетеби деп чочулоо элдин арасында болуп атат. Мына президентибиз дагы президент болгонго чейин өзүнүн көп сөздөрүндө айткан, ушул кенди коруйбуз, экологияны коруйбуз деп, биз дагы ушул дал эле ушул убадалар аткарылат. Ушул президент тарабынан, өлкө башчыбыз тарабынан экологиябыз корулуп, сууларыбыз тазагат, алтындарыбыз тонулбайт, элдин үнү угулат деген ойдобуз. Элдин үнүн угуп, ушул Козбаглан дарыясын таза сактап калууга президентибиздин, өлкө башчылардын бардыгынын жардамы зор болот деген үмүттөбүз. Садыр Нуркожоевич, Улукбек Барепов, кеңештин депутаттары Козбаглан дарыясыны сактап калганга жардам бергиле. Бир добуштан Козбаглан дарыясын сактап калабызбы? Калабыз. Козбаглан дарыясынын башында алтынды иштеткенге каршыбызбы? Каршыбыз. 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 Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Козбаглан дарыябыз булганбасын. Козбагланды сактап калганга жардам бериңиздер. Козбагланды сактап калганга жардам бериңиздер. Козбагланды сактап калганга, таза экологияны сактап калганга жардам бериңиздер.